Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Ош шаарында, Ош шаарынын мэриясынын астында турабыз. Ошто эң негизги бир көкөйгө тийген бир адамдардын, жашоочулардын бир күрөө тамырындагы чоң көйгөйлөрдүн бири бул ичүүчү таза сууга болгон таңкыстык, жамгыр жаады дегенде килтейген ушул Ош шаарында, Кыргызстандын экинчи борборунда таза суу, ичүүчү суу токтоп калат деген бир шумдук жагдай бар. Буну чечем деген не бир буга чейин мэрлер келген, эч бир жыйынтыгы жок, баары кетти. Анан азыркы мэр келди, бул чечип салды деген сөздөрдү айтып атышат. Ошонун чын төгүнүн аныктап, тактап, ушул жагдайда биз суроолорубузду салганы келдик мэрге. Бул мурдакы мэрлердин ишинин жыйынтыгыбы, мурдакы мэрлердин тендеринде жарыялаган бир иш аракеттеринин жемишиби, же азыркы мэр келе калып эле муну чече салдыбы? Мына ушул жагдайларды биз өзүнөн талдаганы, сураганы келдик. Бирок азыр мэрдин өзүнү дагы ошо жерине алып барып, жагдайды түшүндүрмө алганга аракет кылып көрөлү. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Суу токтобой калды деп атышат. Сиз келгениңиз азыр эле болду. Не бир мэрлер келип, не бир мэрлер кеткен. Анан кантип муну кылып койсун? Мурдагы мэрлердин жемиши деген суроо айтып атат. Буга кандай айтасыз? Кайсы өзгөрдү? Мындай, биринчи келгенде мен келгенде айттым, суунун маселеси эмнеден болуп атат. Ошондо айтышты, жамгыр жааганда сел жүрөт тоонун арасынан, ошол жерден суу лайланганда сууну токтотобуз. Бир күн, 2 күнбү ар кандай суунун жамгыр жаасына жараша деп. Анда ошол жамгыр жаап калган азыр эмне кандай эмелер иш-чара болуп атты эле буга чейин десем, проект бар дейт, АБР менен. Ал проект 5-6 жылдан бери келатыптыр. Ишке ашып, ана ашырабыз, муну ашырабыз деп. Андан кийин дагы ал проект ишке ашкыса дагы бир 2-3 жыл бар экен. Мен айттым, ал проект ишке ашыргыча күтүп отурбай, башка өз күчүбүз менен бирдеме кылбайлыбы дедим. Деп анан айттым, бул жерде скважина барбы, мисалы. Алмаз Мамбетов деген сизге чейинки мэр тендер жарыялаган болчу да? Ал жанагы АБР менен ал. Ал башка бар. АБРдин Европа банкы боюнча? АБР менен Азиатский банк. Ал 5-6 жылдан бери келаткан проект ал. Буга тиешеси барбы жокпу? Жок, буга тиешеси. Бул өзүнүн бюджеттен. Не кызматты аткарат? Мунун кызматы эмне? Мындай, суу токтогондо ушу скважинадан суу берилет. Бул запаста турган кампа. Ооба. А мунун эми коопсуздукта бул кантип коопсуздукка, ичүүчү таза суу бул кандай санитардык коопсуздуктар сакталат анда? Санитардын коопсуздук текшерүү болобу? Мына бул жерде бактериялык бак бар. Мына бул жерде бул специалист түшүндүрүп бербей подробно кандай экенин. Аты жөнүңүз ким? Атым Шумкарбек, фамилиям Файзиев, капиталдык курулуш башкармалык башчысы болом. Ош шаарынын мэриясында. Бул биз турган Ферас деген скважина. Бул жерден сууну апсаттык труба деп коет. Тереңиндеги 50 метрге чейин биз трубаны жерди бурут этип, трубаны таштап, ягына фильтр трубаларды тешикте таштап, дап-дайыр кылып койдук. Буга насос салабыз. Насос салып туруп, могага улайбыз, мына. Бул трубага улайбыз. Буга суу кирет, насос жерден соруп алып туруп, буга сууну киргизип туруп, бул бактериялык установка. Ушул жерден суу жанагындай зыянсыздандырып, санитардык нормага ылайык
ушул менен берилет дагы. Барып туруп Ленин көчөдөгү сетке кошулат. Канча куб бар ичинде? Бул жерде секундасына 65 куб. Бир суткасына 65 куб берет. Бир суткасына 1,5 миң куб берет. 1,5 миң тонна мындай тонна. Муктаждык болобу? Же Бирөөсүндө бир суткасына, ушул скважинада бир суткасына 1,5 миң тонна суу берет. Мындайдан бизде 12 жерге жазып атабыз да. Эми ар бири окшош 1,5 бербейт, бирөөсү көбүрөөк, бирөөсү азыраак берет да. Мынау жана бактериялык лампа ушулар. Эки лампа. Келген сууну ушул жерден зыянсыздандырып, бактерияларын өлтүрүп, анан кийин фильтрлейсиздер. Бактерияларын өлтүрөбүз дагы. Сетке айдайбыз, ошондо таза суу берилет. Муну неме шаардык санитардык жанагы СЕЗ келип анализ алып турат. Ошол менен шаарга таза. Канча күн кармап бере алат бул? Азыр биздин эсебибиз боюнча запас канча күнгө жетет? Эсебибиз боюнча азыр ушул 12син жасасак, 12син бир суткасына 27 миң куб. Мындай айтканда 27 миң тонна суу берилет. Бул бир эле ушул скважинадан да. Скважинадан гана. Камсыздап бере алабы? Мындан сырткары дагы бизде азыр ордуна да барып көрөбүз. Суу кампа да курулат. Мындан сырткары 24 миң суу кампа. Сыйымдуулугу. Алда дайым 24 миң тонна мындай айтканда суу ал жерде да болот. Бул bundan сырткары. Ал экинчи проект. Андан сырткары азыр Альтернатива катары гидротехникалык бир ыкма. Гидротехникалык ыкма менен суу кампа курулат. Сыйымдуулугу 6 миң болгон 4 курулат. Ал гидротехникалык работа. Ал жогору жакта, азыр барып көрөбүз. Бул сизге көрсөтүп аткан биринчи биздин ушул эң төмөн жайгашкан террас деген биздин скважинабыз. Бул мына мен келгенде сурадым. Кандай вариант суу өчкөндө бир Альтернатива проектти күтпөй тезирээк ишке ашырбайлы дегенде. Анан скважиналар барбы дедим. Мисалы Кара-Балта шаар 12 скважина менен камсыз болот. Мен ошондой барбы десем скважиналар жок дейт. Анда скважина казалы дедик. Эски скважиналар барбы десек мурун илгери жабылып калган дейт. Анын баарын реабилитация кылалы дедик. Реабилитация кылып атабыз, салтоонун кылдык. Жаңыларын казып атабыз. Бул башталганына канча болду? 2 январдан башталды. Бул практикада колдонулду? Мына кече жамгыр жааптыр. Бул биз турбага коштук. Турбага кошуп бул такай иштейт мындан ары. Кампа өйдө жакта. Водозабор неме. Азыр барып көрөбүз ошол жерде. Ооба, ал жерде көрсөтөбүз. Тиги таза сууга аралашып кетпеш үчүн эми бул жерге суулар, агынды суулар келип токтоп калат. Мына бияка чейин толгон. Көрүнүп турабы, ылай болуп суу. Мунун баары кайра тазаланып алынды. Кайра аккан сайын толот суу. Кайра ылай алынып. Бул жер канча даана дедиңиз? 7 чоң кампа, бул жерде. 7. Бул эми 3-4 саат кармайт да. Ылай сууну. Улай сууну кармайт. Мындан чыгып кеткенден кийин бул кармай албагандан кийинки альтернатива кайсы? Суу жабылат анан жана скважинадагы суулар ошолор ишке кирет. Бул пока суу бу жерде келип атканда, сел токтоп атканда убакыт бар, тиги скважиналар бар, сууга эмеге трассага кошулат, тиги суу жабылып туруп. Ошо менен суу иштеп баштайт берки альтернативный. Скважиналар менен анан беркиге өйдө жактан келип аткан суу менен. Жанагы айтылып жүргөн буга чейин Ош шаарында ушул шылтоо болуп жүргөн жагдай ушул. Жамгыр жааса эле тоолордон агынды суулар келип, таза сууга кирип кетет деген сөз, Кызыл кыштак деген кокту ушул. 28 жолу ушул жерден өчкөн бултарчы. Жамгырда. Папандан да өчөт кеде. 2 жолу, жылдын 2-3 жолу бар. Кудай сактасын. Өчпөй эле койсун. Эң основной папандан. Бирок эми ал бир жылда 1-2 жолу болушу мүмкүн. Ал өтсө скважина только. Жок, бизде кампа жана бар го, азыр жайында кура турган. 24 миңдики, 6 миңден 4 кампа. Ошол, анан скважина папандан 1-2 жыл жайында өчүп калса, мисалы бул жак иштебей калсачы, папандан жабылганда анан баарына альтернатив вариант жок да. Ошон үчүн суу кампа жанагы 4 резервуар и жана скважиналар. Алар сактап калат, суу берип калат токтосуз. Үзгүлсүз суу бергенге шаарга. Мындан ары эмне бар? Бул жакта карьерлер бар. Бир күн ушул боюнча бир өзү программа кылып койсоңуздар. Ушул жерде картаны берет силерге. 2003 жылы ушул жерде кичинекей эле жер болгон да. 5-6 компания чоңойтуп, карьер эрозия чоңоюп, мурун мисалы ата бабаларыбыз айтып келет го, 2005 жылда суу өччү эмес депчи. Эмне үчүн көп өчүп атат деп. Өчкөн себеби ушул жакта карьерлер
башаламан казып, рекультивация кылбастан таштап коюп, Бул жактан эмне казышат? тупурак, Кум топурак аргандык ташкаршы. Карьерлерде топурак. курулуш компаниялар. Нефть материалдары, да? Шуга эми канча каражат кетти эле мына? Сиздер билесиздер да. Качандан бери сиздерге келе бер, бериле бер, Бул бурсулот. жер ашар жол. Тамтыгы деле чыгып Бул жер бизде эме. Кайсы мурунку проекттер Шуга боюнча канча акча кеткен эми шуга? Мооларга. Жалпы. Буга ашар жол менен. буларды өзүбүздүн каражат менен эле. Ушу таза сууга деп канча каражат келди? Жалпы Ош шаарынын казынасынан, Ушул күнгө банктардан, кредиттерден 2008 жылы, 2009 жылдары 22 миллион сом ордулган экен. Ал жергиликтүү бюджеттен. Андан кийин 2015-16 жылдары бул жана 1 миллион 700 миң доллар. Ал жана АБРдин биринчи ишке ашырылган проекти ошол болгон экен. жалпы каражат ошондо канча кетип атат? Ошондо 1 миллион 700 миң именно ошол каражат кетет, 22 миллион сом кетет да. Где-то ошондо 2 миллион долларга жакын. 2 миллион доллар менен буга чейин чечилбеди эле. Чечилбей келген. 2 миллион каражаттын башын жеди. Эми канча каражат менен чечип атасыздар? Бул жер көргөндө ашар жол менен эле водоканал Миллион доллар жок эле. техникалар, жок акчасы жок эле. Жакшы, эми түбөлүктүү болсун эми бул аракетиңиздер. Ош шаарында шаар тургундары абдан мындай таң калып чочуп атышат, чын элеби депчи мындай суу токтобой калды го жамгырда деп. Мына кээ бирлер айтып атат, жамгыр жаайткан, суу токтой турган жамгыр жаай эле го дейт. Бирок могу караганында аябай эле толуптур эмне? Азыр наркын көрсөңүз эле көрүнүп турат, изи бар наркында делечи. Бир топ эле суу келиптир. Мурун билесиңер да, жарым саатка өчүп калчу да. Жарым саат жамгыр жааса өчүп калчу мурун. Суу. А мына ушул лавушкалар 2 саат кармап атат да. Анан азыр сиз бактыңыз айткандай ылдый дагы уже Ылдый жакты көрөлүм да. Толгондору көрөт. Мына бул жерге бир дагы тартып коелу. Кооптуу аймак өтүүгө тыюу салынат дептир. Белгилерди атайын коюшкан коопсуздукка. Мына гиллер түшкөнүн көрсөңүздөр, мына бул жакта жарым саат 20 мүнөт жамгыр жааса, Ошто суу токтоп калат деген эле. Чын эле ошондой эле гил экен. Мына мондай толуптур. Анан сиңип ылай суулар могу жерде сакталып калат экен да. Бул эми экологиялык жанагындай табигый фильтр ыкмасы деп айтсак деле болот. Гил, кадимкидей гил. Шунун баары агып Ош шаарында таза сууга түшүп турган экен да. Булардын негизги себептерин ошол экологиялык кыртыштын бузулушу, ушул башаламан жанагындай уруксат берүү, башаламан ишмердүүлүктүн негизинде ушуга таасир берип атат деп атышат. Сел түшкөн жакта. Неге сел түшкөндө суу ылайланганда, бул ошол жактын таза сууну эле ушул турба менен алып кетет. Муну менен Ылайланган суу буяка кете берет. Ооба, муну менен кошо бересиз, водозаборго кете берет. Мына буяка Канча куб келет муну менен? 50 миң куб суткасы, 50 миң куб келет. Жанагы резервуарлар менен тиги скважина менен 75 миң куб. Бул суткасын 150 миң куб болсо, шаардын жармысын ушул турба менен тиги скважиналар камсыз болот шаарга. Бул кече кийин курулуп атабы? Жакында. Суу өчпөй калгандагы акыбал ушул. Жакшы. Бул жагында эмне бар? Башын көрсөтөлү, башын. Биз азыр Оштогу Озгур аймагында таза суу, Оштун таза суусу боюнча жүрөбүз. Мына мэр менен чогуу кетип баратабыз. Бул жерден ушул суу Ош шаарына жамгыр күндөрү ылай суу бул жерден болбойт экен да. Сөз болуп аткан альтернативдүү ушул жол деп ушул жерди ачыпсыздар да. Бул жагдай боюнча түшүндүрүп берсеңиздер. Бул мисалы суу ылайланганда, мунун суунун башы ошол жанагы суу түшкөн ылайлангандын өйдө жагынан келет. Ошо өзөнүн өйдө жагынан келет, сел түшкөн өйдө жагынан. Анан бияк суу ылай болгондо бул шлюз ачылат, анан бияка суу кетет. Ошондо суу үзгүлтүксүз берилип турат шаарга.
Ылайга эч кандай таасир болбойт. Таасир болбойт. Бул таза суу кайра ушу труба менен миңдик труба муну 50 000 куб кетет. Анан кийин резервуар менен 75 000 куб. Күнүнө 150 000 кубтун жарымысын беребиз. Ошондо суу үзгүлсүз камсызданып калат шаар. Канча болду бул ашарга? Ашарында буюм бирөө турбасын берди, бирөө бетонун Труба, берди. бирөө тигинсин берет. Биз болсо техника менен, жумушчу күчтөр менен, специалисттер менен жардам берип чогуу жазадык да. Мунун баарын. Анткени бул жерге баягы биздин территория эмес да бияк. Анан акча бөлүштүрө албайбыз, бере албайбыз, караштыра албайбыз. Ошон үчүн баягы бирөөлөр трубаны берет, бир бөлүгүн, бирөөсү тиги стойкасын берет, бир эмесин ар кайсы керектүү материалдарды берип, биз болсо бизден чыккан биз берип. Бул кышы менен? Кышы менен ооба. Токтобойт. Токтобойт. Жамгыр күндөрү кандай суу токтобой калды деп суроо салып атпайсыздарбы? Мына ушул ыкма менен бүгүнкү күндө ошол суу токтотуу ыкмасын чечүүнүн бир жолу экен да. Суу токтогондо ким ачат келип? Бул жерде атайын жумушчалабыз. Бул жак лагердин немеси, охранниги, аксакал. Ушул аксакал сууну ачат. Келип сууну ачат, анан кайра суу улай калыгы токтогондон кийин келип кайра жаап коет. Бул альтернативный вариант болгон үчүн. Бул бир жолу ишке аштыбы? Ооба, буну уже колдонуп көрдүңүзбү? Пробный кылып көрдүк. Бүгүнкү күндө жакшы. Кудай кааласа. Өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөттү. Көрсөттү. Ушул аксакал суу токтогондо эле ушул аксакалды көрүп алыңыздар. Ушул аксакал сиздерге сууну ачып турат экен, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Атыңыз ким ага? Атым Мустапа. Мустапа. Кудай кааласа кызмат кылабыз эл үчүн. Мына ушундай аксакалдарыбыз таза суу менен сиздерди Ош шаарынын тургундарын камсыздап турат экен. Суу токтогондо эле билекти түрүп келип, бул киши сууну ачат экен. Анан суу маселеңиздер чечилип турат экен. Жогорудагы биз көрүп өткөн ылай суулардан өйдө жактан атайын каналда таза суу келет экен. Ошол таза сууга улап, дал ушул турба менен 50 000 куб сууну жамгыр жааган учурда шаардыктарга узатып камсыздап турат экен да. Бул дагы бир таза суу менен камсыздоонун бүгүнкү ыкмасы катары. Бул жерге бир дагы бюджеттен же мамлекеттин шаардын казынасынан акча кетирбестен ашар жолу менен ушуну ишке ашырыптыр да. Бул жер кайсы жер болуп калат? Водоканалга караштуу. Резервуар ушул жерге. Бул жер өзү водоканалдын территориясы, муниципальный жер. Бизде 3-7 деп коет насос станция, ошонун территориясы. Насос станция бар. Водоканал насос станциясы. Эмне милдет аткарат? Бул жана суу өчкөндө, мисалы папанын өйдө жактан өчүп атпайбы? Ошол өчкөндө да, бул жерден өчкөндө дагы бул резервуардагы суу менен сел келип аткан жагдайда сел жаралса, нар жактагы жанагы альтернативдик жолдордун баары токтойт экен, Ал ошол токтоп ошол калганда учурда бул жак иштейт. Бул жак иштейт. Папандан келгенде. Канча куб суу негизичи камтыйт берди? Ансыз деле ал жак бул дайым иштеп турат. Дайым. Челек үйгө салып коесуң го, ошондой эле нерсе да. Такай эле иштеп Мында турат. такай иштейт. Суу кирет. Кайра бир үрүнө суу кирет. Төртөөнө катары. Кайра бир үрүнө суу түшөт. Бул тынымсыз иштеп турат. Анан суу өчпөгөн карабай иштей берет. Ага иштейт. Подпитка бар да. Тиги жерде насос бар. Ошолго берет. Ошол жерден насос 9 турба менен насоско киргенден кийин анан жана Ленин көчөгө Шаардын центринде бар. Баргандан кийин бул жагы Масали көчөгө өткөн жана айттым го, затворлор бар. Затвор менен бурат дагы анан 2 көчөгө бере берет. 80% утпайбызбы? Ушул кудай бурса толук. Мына 100% кудай жай менен 100% суу массы, таза суу массы чечилип калат ушу менен. Ушу кампа менен кудай бурса. Кайсы айларда аяктайт бул иштердин баары? Эми бул июлдун аягы августка барып, жет августтун ичинде кудай бурса бүтүп калат. Ошондо. Ош шаарында суу көйгөйү унутулат. Буюрса, кудай буюрса. Мындай суу кампалары буга чейин Ош шаарында 2005 жылдан бери курулганда бөлүп 3 жолу курулган. Ар президенттен курса экен. Кирпичный деген бар го, эски машиналарчы. Ошол жерде 2020-жылы бирөө курулган. Андан алдын 2015-жылы. Бул гидротехникалык бир бул гидротехникалык сооружениеге кирип кетет. Сооружение. Эми ошол технологияга курулат негизи. Жерде барбы? Турабы? Жерде схема. Ушул ошего. Жерде бар. Көпүрөдөн нары жагда 5-насос станция бар да. Ошол жерде 8000 куб суу азыр буга чейинки суу бар экен. Ошону биз азыр 1 километр диаметр 300 турба тартып келебиз дагы, буга подпитка берип турабыз да. Ошондо жана шеф айткандай папан өтсө дагы подпитка какшык болбойт да. Ошол менен азыр бөлмөлөр менен ал
берилип Су турат. берип турат. Жан жай. Кейбір резервуар андай да. Негизи жаганда Башка резервуарларда су келип бир суткадан токтоп калат да. А бул жакшы жери бир суткадан токтобойт. Келип турат подпитка. Суулам келип турат да, толуктап. Ушундай курулат. Эко мисалы, эконун турушу, кол эко. Төртөө ушундай. Азыр бул жака курула турган ушундай процесс, 36 болот. Мынын узун турасычы. Кийинтиги 5 метр болот. Бул бардыгы жанагындай. Жибиден аяр бетон куюп кетет дагы, ыстыктары бул жерден коюлат. А бул кандай болот? Кайсы? Ушул жайгашкан жери да. Шаарда карда турган жер. Эң центр көрөт да ал жер. Долбоор архитектура деген жасап берди проектин. Экспертизадан өттү проект. Ушул акыркы этаппы? Жанагы жерден чыгат да, могул жерден келип мына кирет. А бул жер не болот? Бул бурун деген насос. Бул рабочий да азыр иштейт. Ушул азыр шаарга сууну айдайт. Жана биздин суу камадан чыккан суу чыгып туруп ушуга кирет, ушул дальше шаарга айдап берет. А шаардан нар жана затворлор менен регулировка кыла беребиз. Ушундайлардан шаарда 5-4 жер кылып атабыз. Бул башта болгон Бул эмне кызмат аткарат? Бул азыр сизге кызматын айтып берем. Жогору жактан жанагы биздин скважинадан чыккан суулар, жанагы жогору труба менен тартып жаткан азыр көрөсүз. Ошол суулардын могул линияга келгенде буну водоканал өздөрү регулировка кылат да. Эгер бул жакта суу жетип аткан болсо, бул жака жетпей жаткан болсо, бура туруп сууну бул жака бурат. Эгер ал жака жетиштүү болду, мында суу кампабыз бар да, ал толгондо жабат да кайра бул жака бурат. Же болбосо жанагы жер үйлөр бар го, ошончолук зарылдык болуп кетсе, жер үйлөр кетчү жакта тосот дагы и көп кабаттуу үйлөргө айдайт. Бул ошол кызматты аткарат. Основной шаардагы трассага Негизги трасса ошол да. 800 суу өчкөндө ошо менен регулировка болот да. Кайсы жака жөнөтүш, кайсы жетпеген жактар. Кайсы жерде муктаждык болот да? Ошол жактарга. Ушундайдан 4 жерде болот. Айбек жаап коюңуз мына. Мына урматтуу көрөрмандар, эми акыркы жагдайын ушул жер менен жыйынтыктап атабыз. Ош шаарындагы таза сууга болгон муктаждыктын аракеттери жөнүндө. Эми биз буга чейин дайым мен таң калчумун да, ушул Ош шаарында бир кожоюн, бул ким? Бул мэр. Анан ошо кожоюн элестетели, бир үйдө үй бүлөнүн кожоюну 2 күндө жамгыр жааса, суу өчүп калса, свет өчүп калса, жол болбой калса, бул эмне деген эмнеси кожоюн деп мындай логикасы эмнеде дейт элек да. Мына эми азыр мактаганга эрте менин оюмча. Анан мактанганга да эрте. Мен бул нерсе менен эми сизге урматтуу мэр айтайлы, эми жөнү күзүндө санайлы. Бул аракетиңиз мындай бир алкышка татырлык экен. Эч бир бюджетти күтпөй, эч бир тендерди күтпөй, эч бир каражатты күтпөй туруп мындай кожоюндук бир элементтерди көрдүк да. Бунуңуз эми мен оюмча Ош шаарынын эли, Ош шаарынын тургундары басым берет. Канчалык иштеп атасыз, эмне иштеп атасыз? Ушул эмгегиңиз жакшы болсо элдин оозунда калат. Анан эмгегиңиз өтпөсө анда алда оозунда калат. Ошон үчүн эми бул иштин жыйынтыгын дагы, ийгилигин дагы буйруса сиз кеткенден кийин анан эмгегиңизди баалай турган эл болот. Аягында ушул Ош шаарынын тургундарына биз эми бүгүн бир гана ушул сууга байланышкан гана жагдай болду. Ошол жагдайдагы суроолорго, ошол жагдайдагы көйгөйлөргө көңүл бурдук. Эми башка жагдайлар, ошол транспорт тармагы, ошол эле жол тармагы, жана башка инфраструктура ал башка маселе. Бирок эми ушул суу багытында Ош шаарынын элине, аягында көрөрмандарыбызга, жалпы кыргызстандыктарга эмне деп сөз айтасыз? Эми Ош шаарынын элине айтарым, болгон күч аракетти жумшап атабыз. Шаарды көрктөндүрүп, өнүктүрүүгө болгон аракетти жумшап атабыз. Кудай буюрса мына суу эң негизги көйгөйлүү маселе, суу маселесин чечкени калды. Эми буюрса мына деп туралы. Анан чечип алсак, башка дагы шаардын жолдор маселелери бар. Жол тыгындары маселеси бар дегендей. Ошонун баарын быйыл деле мына жолдор боюнча маселе чоң көчөсү бар. Ошону бир 3 километрин анда толук асфальт менен бастырып жасайбыз. Зайна Бидино көчөсү бар, мурун азыркы райымберди. Ошол көчөсүн. Аны да жасайбыз. Буюрса көп проекттер бар, көп иштер бар. Ошонун баарын эми шаардыктар туура түшүнүп, колдоп турушса эле, анча-мынча ыңгайсыз болот. Жол жасаганда башка проекттер болгондо кичине ыңгайсыздыр болот. Ошону туура түшүнүп колдоп турушса эле биз жумуштарды аткарып,
элдин ишеничин актаганга аракет кылабыз биз. Чоң рахмат. Мына бизге дагы ушундай убакыт бөлүп биз ниет кылдык эле ушул суу өчпөй калыптыр деп Ош шаарынын тургундары жазды. Эмне сыр болду, кандай болду деп анан биз да мындай ишенип ишенбей таң калып, кантип эле бул эми жаңы келип эле кантип жетишти, мурдагы проекттин бир жыйынтыгы экен, мурдагы мэрлердин ишинин жыйынтыгы экен деген ойлор бизде да болуп атты эле да. Мына ушул жагдайдан эми ушуга өз көзүбүз менен көрүп, жерине барып мындай бир акыбалды, жагдайды көрсөттүк сиздерге. Буга убакыт бөлүп сиз дагы көңүл буруп баргандыгыңызга ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, чоң рахмат анда. Ийгилик. Жакшы туруңуздар. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз. Андыктан кабатырланууга негиз жок.